Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү маегибизде биз Нарын облусундагы учурда абал боюнча сөз кылмакчыбыз. Сиздерди кызыктырган суроолоруңуздар болсо, экранда WhatsApp номерлерине калтырсаңыздар болот. WhatsApp'та кесиптешим Жазгүл Усубалиева иш алып барууда. Ал эми бүгүн биздин суроолорубузга өкмөттүн Нарын облусунда айгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ибраева Жаркын Бейшенбаевна жооп бермекчи. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Алгач эле ушу Нарын облусундагы абал боюнча маалымат берип кетсеңиз бүгүнкү күнгө каратачы. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу тыңыртооктор, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эң алгач маалымат берердин алдында ушул акыбалга мени өзгөчө биринчи катарда иш алып барып аткан медайымдардын, медсестралардын бүгүнкү бүткүл дүйнөлүк күнү менен, майрамы менен куттуктап койгум келип атат. Сиздердин эмгегиңиздердин аркасы менен, сиздердин талыбай, үйгө барбай, үйүңүздөрдү көрбөй кылып аткан эмгегиңиздер менен акыбатчандар, өзгөчө ушу медайымдар бизде дагы абал туруктуу болуп, бир жаман оорусо да жаман учур катталып элек учурлар болуп атат. Албетте ал Кудайдын, экинчи сиздердин ак эмгегиңиздер демекчимин. Ден соолугуңуздар чың болсун. Элибиз айтканыбызды угуп, сиздер айткан жол менен болуп, эртерээк мына ушул апаттан чыгып кетүүгө аракет кылалы. Сиздер дагы айлап көрбөй аткан үй бүлөңүздөрдү көрүп, бир кадимки тынч жашоо турмушубузга кайтып келүүкү күндөр жакын эле болсун деп сиздерди чын ден соолук өзүңүздөргө биринчи каалап кетип уруксат этиңиздер. Эми жалпы болсо угуп атасыздар, бүгүн дагы 7 учур катталды. Ошентип Нарын облусунда катталгандардын саны жаман илдет менен бул 136 адамга жетти. Бул өкүнүчтүү, анткени себеби биз миллиондогон шаарлар бар, жашоочулар бар шаарларга караганда дагы шаарыбыз аз, 280 миң область боюнча деп алсак, ошолордун ичинде 136 көрсөткүч абдан көп. Булардын ичинде ошол 14 милиция кызматкери бар, андан сырткары 37 мед кызматкери бар. Аны албетте жакшы кубанычу нерсе, айыгып чыгып кетип аткандар дагы бар да. Ошол жакшы нерсе. Эң башкысы ушу облусубузда Кудайга шүгүр азырынча бир жаман учур, өлүм кайгысы каттала элек. Канчасы айыгып чыкты ушу бүгүнкү күндө? Ушу бүгүнкү күндө айтып берип койсом, бизде бир айыккандар бир 96, Кудай буйрса 96-нын тегерегинде калды. Үй карантинде 339 киши отуруп атат. Алар менен контакт болгондор 973 болуп атат. Мунун ичинен эң көп катталган саны Ат башыда 77, Жумгалда 14, Кочкордо 3, Нарын шаарында ошондо биз 42-ге жеттик. Ушу жаман илдетти жоюу боюнча кандай чаралар көрүлүп атат? Ушулар боюнча эң биринчиси, өзүңүздөр билгендей, бүткүл дүйнөдө азырынча вакцина табылбай жатат. Алардын бир койгон шарты эле бул өзүн обочо кармоо, үйдө отуруу, көп контакттарга, мамилелерге барбоо, себепсиз бир иштер болсо көчөгө чыкпоо боюнча деп эсептелинген. Биз ушул тартипти бүгүн дагы облустук штабта, республикалык штабта сүйлөшүп, ушул тартипти күчөтсөк, баягыдай үн күчөткүчтөр менен айтсак, бир тартип менен иштесек деген ойлорду айтып, ушул боюнча маселе көтөрдүк. Бул биринчибиз болуп атат. Экинчиден, биздин медициналык кызматкерлердин өздөрүнүн жанагы костюмдарын, защитный коргоочу уюмдар, жанагындай кибет каптар боюнча бир жардамдарды көрүү боюнча бул дагы биздин маселебиз. Андан сырткары биздин ошо медиктер жана чечинип кийинүүдө, оору болуп жатканда кандай алып барууда өздөрүн, ушу боюнча тынымсыз окуулар жүрүп атат. Анткени себеби бир эле жерден кылт этсе, эгер ошол вирус жанында жүргөн болсо, көзүнө же колуна тийип кетсе, андан ары жугуп коюлуу коркунучу болуп атат да. Ошондуктан медиктерибиз мындай күн сайын ушуну окутуунун үстүндө болуп атат. Ал эми биз эмөрчүлөр тараптан жана башка тараптардан биз ошо жанагы керек болгон костюмдарды алып атабыз. Мисалы айтып өтсөм, коргоочу костюмдардан бир 8 миңдин тегерегинде бар. Бул бир айга коруу деп эсептейбиз. Ошол эле учурда 8 миң тегерегинде дагы керек болот. Респираторлордун бир 8,5 миң тегерегинде бар, дагы 5 миңдин тегерегинде керек болот. ЭБЛ аппараты 19 даана бар, дагы 11 керек болот. Биз буларды күнүмдүк республикалык штабка ушундай маалыматтарды берип турабыз. Анын ичинен биз өзгөчө Нарын облусунун бириктирилген ооруканасы менен Ат башы райондук аймактык ооруканасынын баягы корлорун карап турууга өзгөчө көңүл буруп атабыз. Анткени себеби азыр ушул жерде көбүрөөк адамдар ушул жерде жайгашып жатып атышат да.
Анан өкүнүчтүүсү дагы бир көбү түшүнбөй эл көпкө жүрүп кезекте турушуп Америка айыктыра албаганды силер айыктырмак белеңер деген бир маселелер болуп ишенбөөчүлүк болуп атат окшойт да. Ошонун ичинен алып көрсөңүз Нарын шаарына бир эле Завозной деп коебуз. Бул чет мамлекеттен келген бир эле окуя болгон да. Жумгал районунда 2 болгон. Ошентип эле анан ат башта жанагы ички даваттан, анан Россиядан келгендер болуп калганы менен эле болбосо, калган 136 көрсөткүчү ушул бири-бирине бул жанагы адам жөн эле жүргөн адам эч жакка чыкпай эле жүргөн адам бири-бирине жукту дегенди билдирет. Ошондуктан биз эң күчтүү тартипке келчү мезгилибиз азыр да. Ошондуктан биз жакшы чараларды көрүп, биз кайрадан баягы бир тартипке чакырууга каражатын күчөтпөсөк, бул абдан коркунучтуу илдет. Мына жана биздин аймактык ат баш аймактык территориалдык больницасында, ооруканасында ошо өткөндө ачык айымында катталган адамдын өлүмүнө байланыштуу ошо аза зыйнатына барган адамдарыбыздын ичинен абдан оор акыбалдагы катталды. Жана республикада аябай оор акыбалда деп аткан ошол бизде болуп атат. Түндө абдан корктук. Биздин ушул Илим Айпыч баштаган ат башлык ошо ак халатчандар аябай ал үчүн күрөштү. 4-5 кислород масканы кийгенге чейин үлгүрүштү. Бул биздин иштеп жүргөн, эл аралап жүргөн кесиптешибиз эле. Абдан коркунучтуу да ушундайларды. Анан Кудай буйрса түндө жакшы чыктык, бүгүн дагы жакшы. Эми ушул темп менен кетип арачалап калсак деген эле аракетибиз болуп атат. Ошондуктан сиздерден суранарыбыз, мындай шылдыңдап карап же сырттан бир карап ушул каяктан болмок эле ушуга ишенбейбиз деп жөн эле көчөдө жаштар жүрүп атасыздар. Кетип баратканда эле урушуп атып, телевизор тешилди, остановкада отуруп атасыздар, парктарга келип атасыздар. Мүмкүнчүлүк аябай шарт болбосо чыкпай турушуңуздар керек болуп атат. Бул болгон күчүбүздү чыкканыбыз менен баягы эпитүзүлдө деп коебуз да, мисалы. Оорулуу табылды, анан сурайсың, сен ким менен контакт болдуң эле. Ошолорду дагы биз үй карантинде алып отуралы. Мүмкүн бирөөдөн симптому жок өтөт, бирөөдөн симптом бар отуруп калат. Ошону байкаш үчүн сиз үйдө туруп туруңуз. 14-10 күн болуп атат. Азыр мурдубуздан алган менен ал эгер вирус ылдый ичке түшүп кетсе, тамактан алыш керек болуп атат. Сизди отрицательный деп анализиңиз чыгарга берген менен ичиңизде вирус болушу мүмкүн. Сиз билгизбей жуктуруп жүрүшүңүз мүмкүн деп айтып, элге айтып түшүндүрүү иштери менен биз колдон келишинче элдин өзүбүзгө кылган эң биринчи мамлекетке эмес, өкмөткө эмес, жаман көргөн депутаттарга эмес, эң биринчи өзүнө келген жардамы бул колдон келишинче көп катнаш болбой үйдө отуруу болуп эсептелип атат да. Ушуну мен дагы бир жолу катуу айтып койгум келип атат. Абал жакшы эмес, сиздерден сураныч. Ар дайым жакшы кабар айткыбыз келет, бирок ушундай маселелер келгенде жөн эле ой кезек талашып, жөн эле жүрүп атабыз да. Ошону түшүнүп атам. 2-3 ай болуп кетти, чыдабай атабыз, бирок жөн эле эски справка менен келип атабыз. Жөн эле эски бирдемени өтөлүү деп атабыз. Келиңиздерчи, үйдө эле тынч отуруп туралычы, бир аз убакыт берсеңиздер бизге. Жакын Бейшим районунун акыркы учурларда медицина кызматкерлери арасында да катталган учурлар көбөйө баштады да. Мунун себеби эмнеде? Коргонуучу кийимдер жетишсизби? Дары-дармектер кандай болуп атат? Жана жанды жасалма дем алдыруучу аппараттар жетиштүүбү? Ушулар боюнча айтып берсеңиз. Жаңы эле айтып өтүрдүм, 19 дана жасалма дем алдыруучу аппараттарыбыз бар, бирок 11 дана керектелет. Бирок биз буга чейин биздин ак халатчандарыбыз бир дагы ушуну ИВЛге жана жасалма дем алдырууга туташтырышкан жок. Бул акыркы эң айла болбой кетти деген стадияны билгизет да. Кудай сактасын, бул биздин бул аппараттарыбыз ишке кирбей эле туруп турсун деген үмүттө бололу. Коргоочу кийимдери жетиштүү, мен жаңы эле айтып отурдум, окуулар да өтүп атат, бирок баягы адамдык деген фактор болот экен. Биздин жеке пикирибизди азыр Бишкектен да келип карап атышат. Бул ошо дарыгерлердин кээ бири ошо грипп болуп жүрбөдүм беле, ошону уланта берейинчи деген бир маселелер болуп. Анткени бул жаман кези ушул жанагы кадимки эле келип жүргөн грипп менен катарлаш келип калбады, ушу жаз айында да чогуч. Анан өздөрү да айтып атат, бир популяцияда болуп кеттиби депчи. Мисалы ушул жерден бир 5-6 медигибиз эч ким менен контакт болгон эмес адамдарда, анын контакттарын таппай атабыз. Эпидизилдөө ошон үчүн отурайын десе, санэпидемстанция өзү бүт карантинде отуруп атат. Анткени алардын дарыгерлеринен да чыккан да. Анан эпидизилдөөлөрдө биз чогулуп, жергиликтүү бийлик менен буга чейин иштеп аткан өздөрү менен атасы. Медиктер чын эле согуштун биринчи катарында турган кишилердей эле болуп атышат да, бирок ошолордун ичинде эле самолечение менен заниматься этип алып жүрүшкөн. Биринчи келип текшерет, мен жанагы айткандай, мурдунан алып карап көрүшөт, же экспресстен көрсөтөт. Ал оң терс экен десе, мен жок экенмин деп эле андан ары уланып кетип атат да. Мына өзгөчөлүгү ушул 15 апрелде биринчи катталган да. Бул ат баштан келген санитарка болуп,
нободон. Өзүңүздөр билесиздер, Нарын облустук бириктирилген ооруканасында ошол 3 бөлүм бир жерде жайгашкан. Бул балдар бөлүмү, аялдар бөлүмү жана төрөт бөлүмү Московскийде. Мына ушул жерден бири-бирине жугуу мындай фактылар болуп калып атат го деп биз ошону ойлоп атабыз. Эми ал үчүн врачтар өзүлөрү, эпидемиологдор изилдеп айтып бериш керек. Бирок мындай биздин логикага таянганда ошондой болуп калат да. Биринчи башталгандан баштап эле ошол жерде биринчи, экинчи контакт эбей же мүмкүн чогуу кармап калганда эле жанагынтип самолечение менен заниматься этпегенде ошондо казармный тартип менен ошол жерде калганыбызда мындай болуп кетпейт беле деп ойлоп атабыз. Ошол эле учурда милициялар да ошондой болуп атат. Бул жерде 14 киши отуруп атат. Моундай терезени бат-баттан ачып туруш керек, ата забага чыгып туруш керек, бири-бири менен контакт болбогула десек, тескерисинче эң көп көбөйгөн, эң да өкүнүчтүүсү алар көбүнчө ушул конторадо отурган кишилер болуп атат да. Ошо бирөөсүнүн биринчи налевойн издедик деп азыр Бишкектен келгендер таап берип ушинтип атышат. Бирок ошол эле учурда жанагындай мисалы мына жети өгүздөн табылып калбады биздин кеткенибиз, бизден кеткен жаран. Демек ошол жердегилер да туура кошуналар ким менен контакт болгонун айтып бербей атышат да. Эгер ошону айтылып калганында мындай бул экен деп билип калмакпыз да. Ошондуктан эпитизилдөөлөрдү жүргүздүдө кемчилик, мүчүлүштүктөр болуп атат. Муну мойнубузга алышыбыз керек. Ал киши деле 3 эле киши менен болчумун деп айтат. Канча ушул 3 айдан бери келат потом тиги таксиге баргача бирөө менен басып барды. Муну менен сүйлөштү, кошунам менен сүйлөштү деген дейт да. Ушуларды жашырбай айтып берсе, түшүнүп атам, эл үчүн аябай психологиялык оор болуп атат. Мен ушундай болуп калдым дейт, коркуу сезими болуп атат. Бирок ошол эле учурда мындай бир бүгүн эмес эртең эсептеп айтып берсе, бул жакшы болмок эле. Анан медиктерден дагы ушунусу өзгөчөлүгү, ушу медиктердин дагы үй бүлөлөрүнөн жана баш тарткандар болуп атат, тапшырбайбыз деп. Алар дагы жанагы контакт болуп калышкан. Бирок эң башында эле биринчи алдыга турган жоокерлер катары премьер-министр баш болуп, биздин облустун жетекчиси Эмиль Абдыраевич баш болуп биз айтканбыз. Медиктер кандай айтат, ошондой иш алып барабыз деп. Биз алар кандай кылгыла десе, ошонун ичинде жергиликтүү бийлик көмөктөшүп, чуркап гана жүрүп берип атабыз да. Анан айлабыз кеткенде азыр өзүбүз бул мындай экен, тиги тигилкен деп чыгып айтып берип атабыз. Ошондуктан медиктерден, башкалардан суранарым, баягы же коркпой калышабы, ушу самолечение менен заниматься этпейби. Дароо температураңыздар көтөрүлсө, дароо бир белгилер жөтөл, кургак жөтөл пайда болсо, сөзсүз билдирип айтуу керек да. Муну жашырбаш керек. Бул жөн эле грипп экен деп ойлобосоңуздар. Ушу медицина тармагы боюнча медиктер арасында тиешелүү адистер жетиштүүбү, эпидемиолог, дарыгерлер мисалы? Эми санэпидстанцияны билесиздер, бир топ Кытайды карабагандай кыскартууларга дуушар болушкан, эпидемиологдор аз окуп калышкан, вирусологдор аз окуп калышкан. Бул жалпы эле ушу биздин медицина системасындагы бир биздин подходдорубуздун туура эмес болгонун көрсөтүп атат да. Анан азырынча биз айтып келем, мен тынч күндөрдө эле 128 дарыгер акыркы биздин эсептөөбүз боюнча бүт облус боюнча жетишчүмүз да. Анын ичинде акушер-гинекологдорубуз бар эле, анын ичинде башкаларыбыз бар эле. Анан ошондуктан азыр эпидемиологдор эми Нарын райондук аралык деп атабыз. Бул Нарын району шаарды тейлейт, бирок ошол эле учурда координатор Нарын области болуп эсептелет. Бул жерде азыр канчанчы күндөн бери булар самоизоляцияда жатышат. Анткени себеби аяктан да бир кызматкеринен чыккан. Кудайга шүгүр, акыбалы жакшы. Бирок ошондой маселе бар. Анан райондордо болсо жерлерде де жанагы эпидемиологдор, мисалы Жумгалда высокогорья кошо төлөнбөйт да, аяктачы, анткени высокогорья жок деп. Ошон үчүн эл аз болуп, аякта эпидемиологдор аз. Акталар районунда деле аз, Кочкордун ары шаарында деле жетишпейт, бирок болгон жетишкендердин акыбалы моундай болуп атат. Ошондон биз министрликтен суранып атып, азыр 2 эпидемиолог келген, дагы келет деп атышат. Алар жанагынтип иш алып барып, кайдан чыкты, ача кандай кылсак токтотуп калат элек деген менен бирдикте ошону эле кечке изилдеп отура бербей, азыркы могу түзүлгөн ситуациядан кантип чыгабыз, кандай жолдору бар деген иштер менен алып барышат. Кудай буйрса, мына ат башында биякты да иликтеп келдик деди. Эртең биздин облустук штабта бир справкасын көрүп окуйбуз дагы, кайсыл жерден кемчилигибиз кетти, кайсыл жерден кылыш керек эле деген иштин үстүндө иштейбиз деп турабыз. Бирок чын эле врачтар дагы, эпидемиологдор дагы албетте жетишсиз болот. Борбордон негизи канча дарыгер келип иш алып барып атат жалпы? Жалпы 19 ушундай келишкен. Убактылар, мөөнөттөр кетип бүтүп, мисалы ат башта СЦМде иштеп атышкан да, үй бүлөлүк дарыгерлердин тобунда. Ал жактан акырындар кетишти. Жумгалда үчөө иштеп аткан, алар да кетишти, убактылары келип. Анан азыр 9 тегерегинде иштеп атышат. Дагы биз мына бул төрөт үйүндө жанагы мындай маселе болуп калгандыгына байланыштуу 2 кошумча акушер-гинеколог сурадык деп бүгүн координатор айтты. Кудай буйрса алар келип калса, биз жана 3 этажды кайра оңдодук. Анткени төрөт жумуш күтүп турбайт да. Ошол жерди болушунча тазалап, жаңы дарыгерлерди киргизип, төрөттү кабыл алалы деп атабыз. Анткени аны жаап салсак да болбойт. Анткени ал жерде жана көчөдө эле дарыгерлер айтып атат, аябай катуу оор келишти. Эгерде операция жасап сактап калбасак, энени да баланы сактай албай калмакпыз да. Ошонун ичинен баягы аракет кылып, андан чыгып чечип кеттик эмеден.
ситуациядан чыгып кетишти да. Бизде WhatsApp'tan келген суроолор бар экен, анда WhatsApp'ка орун берсек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден өтүнөбүз, жазганда ошол дарегиңиздерди толук аты жөнүңүздөрдү жазып койсоңуздар. Бизде суроо ошо кечүүлө төрөт бөлүмүнөн ушул илдетке кабылган бейтаптар аныкталды дейт. Учурда ал жакта абал кандай, жана буга чейин көз жарган айымдар тууралуу айтып берсеңиздер, алардын абалы кандай? Рахмат. Мен айтып өттүм эле, ошо 15 апрелде алгачкы чыккан санитарка, андан кийин 23 апрелде врачтан чыккан, ошентип анан акырындап келе баштаганда эле биз сунуш бергенбиз врачтарга. Келгиле ушулардын баарынын анализдерин алыш керек деп. Алар деле өздөрү деле ошол иш боюнча иш алып барышкан эпидемиологдор. Алып барышты. Биринчиси отрицательный чыкты деп, мындай расслабление болуп калды окшойт да, бирок экинчи анализ көбүрөөктү берет. Керек болсо экинчи анализ дагы терс эмесин берип коюшу мүмкүн болот экен да, анткени ал ылдый түшүп кетсе өпкөгө. Ошондуктан клиникалык врачтарды да тарта баштадык, клинисттер дагы мындай экен, ушуга окшойт, келгиле өпкөсүн карап көрөлү деген маселени чыгарат экен. Анан бул жерде жаткандардын жалпы маалыматы боюнча алып карап көрсөк, 6 дарыгерден чыгып калды. Булар 3 акушер-гинеколог, санитарка, медсестра дегендей. Анан булардын буга чейин бир топ иш чараларын жүргүзгөндүн натыйжасында азыркы учурда 36 төрөт болуп үйгө чыгып кеткендер бар. Бунун ичинде Жумгал району, Актала району бияка келип төрөйт аякта врач жетиш болгондуктан байланыштуу Актала районунан 5 адам, Ат башыдан келип төрөгөндөр бар, көбүнчөсү Нарын району менен Арыс шаары. Булардын баары чыгып кеткендердин контакттары изилденди, барып жер-жерлен анан биринчи анализдери алынып чыгарылды. Өздөрүнө карантиндин эрежелери түшүндүрүлдү дагы. Ошол жердеги болушунча жергиликтүү бийлик айтып келип атабыз, чыкпасын эшикке. Кудай буйрса эртең кечки маалга алардын анализдерин алып калабыз. Ошол эле учурда 61 мед кызматкерлерин 3 отделенияны кошкондо алардын дагы алынды, алардыкы да алынды. Үй андан сырткары төрөт бөлүмүндө калган ошо 23 аял балдар болчу. Ошолордун жок 36-нын ичинде 23 ошону алып бүтүштү. Ошо менен жалпы 5 үй мүлүү жана чыгып калгандардын үй бүлө мүчөлөрүнөн алды, төрөт бөлүмүндө калды. Ошондо жалпы эсептегенде 150 контакттарын анализдеп чыгышты. Булардын анализдери алынып, айылга тарап кеткен жана 3 райондорго, шаарларга тарап кеткендер жергиликтүү үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна милдеттендирип, ар бир үйүнө кирип чыгышты, ар бир түшүндүрүү иштерин жүрүп чыгышты. Анан бир калып калганда үй бүлө бар болчу. Төрөт бөлүмүндө жанагы Нидан ошондой болуп калгандар болчу, ымыркайлар бөлүмүндө. Алардын ата энеси нааразы болуптур, бирок айтып атабыз, мына чыксын, Кудай буйрса, эмелери анализдери чыксын, үй карантине коюп беребиз. Сиздер ошону кийинки 10 күндүн аралыгындагы убакыт алып, ПЦР алып анализдеги чекти сиздер жана болушунча карантиндин эрежелерин сактап бериңиздер деп. Анан ошол баардык бүтүп, жугушсуздандыруу иштери жүргүзүлүп бүткөндөн кийин ал жерге жанагындай 2 гинекологду да Бишкектен келет деп атабыз, кайра төрөттү жандандырып иш алып барып атышат 3-үncү этажында. Кийинки суроо ошол облустта жана райондордо дезинфекция иштери жүрүп атабы жана каражаттар жетиштүүбү бүгүнкү күндө? Ал боюнча дагы маалыматыбыз бар. Бизде жүргүзүп атышат. Буга чейин дагы бир топ иштер жасалып келди. Муну токтотпойбуз биз. Анткени себеби өзүңүздөр билесиздер, баягы вирус отуруп калат экен деген маселелер болуп атпайбы? Мунун ичинде ошо мекемелер, мечиттер, соода түйүндөр, спорт мектеп, банктар, коомдук транспорттук каражаттар, базарлар, турак жайлар болуп 17.308 бир облус боюнча жугушсуздандыруу болду. Андан сырткары биз дагы мына ушул жанагы ачак чыккан жерде, мисалы бул үй бүлөдөн чыгып калса ошонун маңдайын, эки кошунасын маңдайын капталын деп сунуш берип атабыз. Анан колдон келишинче аларды жасап атышат. Бирок ошол эле учурда азыркы көз караш менен медиктердин айтымына караганда, ал канчалык эффективдүү экенин алар айтсын. Бирок мындай ошол ачак чыкпаган жерди эле өткөрө берүү жөнүндө сөз айтышып атышат. Анан бирок биз баягы башында түшкөн ал медициналык алгоритм боюнча биз бардык жерге техникалар тартылган, МЧСтин күчү менен биз аларды жүргүзө беребиз. Эгерде кандай жер жүргүзбөй жаткан болсо, сөзсүз Нарын шаардык мэриясынабы, айыл жердеги айыл өкмөттөрдө ошол ачак чыккан жерлерге кайрылыш керек. Биз аз болуп атабыз. Биздин да кызматкерлер удаленный тартипте иштеп атышат, жашы келип калгандар иштеп атышат. Биз дагы аларды кетирип кишинин санын азайталы деп атабыз. Ошондуктан кандайдыр бир деңгээл менен жетишип үлгүрө албай аткан болсо, сиз биздердин штабтын да телефону бар, ишеним да телефондору бар. Сөзсүз түрдө маалымат айтсаңыздар, сиздердин ошол жардамыңыздар болот. Биз ошол жерге колдон келген техниканы жөнөтүп, жугушсуздандыруу ишин сиздер менен чогуу жасаганга биз да куштарбыз.
Кийинки суроо ушу көпчүлүктүн суроосу болуп атат. Мына ушул эле гуманитардык жардам боюнча азык түлүктөн жардамдар дагы берилеби, кошумча дагы демирчү ишкерлерди карап атасыздарбы дейт. Бул боюнча айтып отурдум эле, жалпы саны 65 миң тегерегинде үй бүлө бар. Ошонун 20.262 жардамга муктажбыз деп кайрылган, жардамга муктажбыз деп жардам ала электер алып болуп, биз 26.984 ишин үй бүлөнү аныктап чыктык. Ар бир район берип атат, колу бар. Анан ошол эле учурда 3859 үй бүлө жардам ала албай атат облус боюнча. Андан сырткары баягы 1-мартта бергендер экинчиси кайра айлампасына келип калды. Биз аны түшүнүп атабыз. Ошо Эмиль Абдрайымович да кошумча ушу республикалык бюджеттен акча сурасын, тартибин койгон. Биз да баягы күндө сураганбыз. Эмгек коргоо социалдык өнүктүрүү министрлиги дагы ошол именно ошол Минфинге киргиздик. Акчабыз келип калса берет деп атабыз. Биз ошол эле учурда жанагы демирчүлөрдү бир улам бир акцияларды чыгарып, улам бир демирчүлөрдү чыгарып, колдон келсинче биз кайра баягы биринчи калгандарды кайталап берүүгө аракет кылып атабыз деп атам. Бирок эң негизгиси могу жерде ала элек 3859 үй бүлө бар. Биринчи ушуларды бир камсыздандырып алсак, анан бул ишти жылдырбай эле токтотпой эле уланта бергибиз келет. Орозонун да учурунда көп кишилер ушу бергиси келип атат, берип да атышат. Анан биз өкмөткө жанагылар менен кайрылуу жазып, алар жана район борборлору боюнча деген акчаны кайра келген сайын айткандан уялып атам. Бирок биз ошол нерселерди сурап атабыз. Дагы эртең дагы бул маселени коебуз. Андан сырткары жанагы социалдык жөлөк пулдарды, пенсия пособия токтобош керегин айтып атабыз. Аракетибиз күч ошондой. Биз албетте эсибизде барсыздар ар бириңиздер. Бизге келип атат, айтып бергендер бар, айтпай бергендер бар дегендей. Бирок ошол эле учурда жана жардамга муктаж цифра турганы үчүн бунун үстүндө иш алып барып атабыз, иштейбиз. Кийинки суроо Ат башы районунун тургуну жазып атат. Уулум армияда эле кызмат өтөп жаткан, март айында эле чыкмак дейт. Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Качан чыгарылат? Өзүңүздөр билесиздер, жазгы чакыруу токтоп калган болчу. Азыр жазгы чакыруу башталды. Аларды болсо биз сүйлөшүп, бүгүн эле сүйлөшүүлөрдү, аларды кайсы жерге алып барабыз, баардык райондордон жанагындай бир бөлүнүп алыстыкты сактоо менен алынып келсе, анан Суворов училищесине жаткырылса, ошол жерде бир өзүнчө бир эмеден өтсө, текшерүүлөрдөн өтсө, анан жагы аскерлер болсо деп. Ал эми аскерлер тарап кидембил болуп кетчү аскерлер боюнча маалыматыбыз бар. Аларды дагы ушундай топтоо менен алып келип берсе, анан жеринде жанагы обсервациядан, домашний обсервациядан өтөп ошолорду көрүп болобуз деп бул генералдык биздин республикалык штабта сөздөрдү көтөрүп атышат. Бул ушул жума, аркы жума менен Кудай буйрса текшерилип анан алып келип берет. Биз баягы рейстерден тосуп алган сыяктуу эле бул кишилерди дагы жерлеринде каралат. Бул боюнча 2 күндөн бери республикалык штабта сөз бар. Кийинки суроо мына ушул илдетке каршы иштерден сырткары дагы облуста кандай иштер пландалууда дейт. Рахмат. Эң негизги эле нерсебиз ушуга түшүп атпайсызбы? Баягы эң биринчи адамдын ден соолугу эле болупчу. Анан албетте жерлерде баягы кыштан, баягы жаздын бир күнү 1000 күнгө тете демекчи жанагы сел алып кетпеш үчүн бактарлар отургузуу күчтөрү, жаңы баягыдай эле жолдорду тазалоо, каналдарды тазалоо, ошол эле учурда малды көчүрүү, абдан жакшы бир эме менен көчүрүп кеттик. Айрым жерлер райондордо мына ошол аябай жакшы болду. Ушуну кийинде эле калтырсакпы, жаз тынч күндөрдө деле. Бул кезде мына Жумгал району менен Кочкор районунун ортосунда жайыт талаш маселеси бар эле. Ушул маселени чечип бүтүп калдым мына Эмиль Абдрайымовичтин тапшырмасы менен. Ушундай эле маселе Нарын району менен Кочкор районунун ортосунда, Нарын районунун Ат башы районунун ортосунда бар эле. Ушул маселелер ишке жүрүп атат. Ошол эле учурда жолдорду тазалоо мурда пландарга коюлган. Андан сырткары быйыл билесиздер 8600-дун тегерегинде бүтүрүүчүлөрүбүз бүтүп атат, окуучуларды. Алардын окуусу баягы бир ортодон каникул узарып калбады, 30 май деп атабыз. Анан колдон келсе ошол 25 майда да бүтүрдүк эле, же 30 майда да бүтүрүүчүлөр болдук деп балдар машинелерин, ата энесинин машинесин жөн күн эле айдай катышчу эле, жөн эле күнү бир жакка барчу эле. Биз ошолордун баарына чектөө салып атабыз дагы. Мына ушундай иштерди алып бара баштасак деп. Андан сырткары мына биздер быйыл балдарды коргоо жылы эч ким ат менен кылган жок. Биз ушул жагын карап атабыз. Мына энелердин күнү келе атат. Майыбыздын 3-майында мен өзүм тейлеген тармак боюнча ушуларды айтып атам. Ошол эле учурда биз жанагы мектептерге, билим берүү системадагыларын айтып атабыз. Жанагы жугушсуздандырууну алып алыңыздар, коруңуздарга, фондуңуздардан караңыздар. Ар дайым ошол турсун, кандай күндө болсо да хлордой керек болсо, бесконтактный термометрлер болсун, балдар кандай окууга чыгуунун тартиптери боюнча сүйлөшөлү деген маселелерди кылып атабыз. Андан сырткары
жанагы оорутуу боюнча окууга тапшыруу боюнча дагы өзүнүн ильянасы менен кетип атат. Андан сырткары билесиздер 1-класстан 4-класска чейин биздикилер тамак иччү да мектепте. Мына ошолун дагы Мерсико менен ичкендери Мерсико, Проон менен ичкендери Проон менен сүйлөшүлүп, ошолорду бир 76 мектебибиздин тегерегинде ошол тамакты, ысык тамакты ичүчү 1-класстан 4-класска чейинкилер ошол жардамдарды кандай таратсак деп. Кээ бирлери ата энелер комитети менен чогулуп эле сүйлөшүп, ошолорду ошол айылдагы эле жакын үйлөргө берип атат. Кээ бирөө болсо сүйлөшүп атат, ошону ар бир класста окугандан кийин ар бирине бөлүштүрүп берели деп. Бирок эми ал деле 200 грамм май болобу, анан кичине килограмм ун болобу, ошондуктан ар ким мектеп өзүнүн профсоюзу менен өзүнүн ата энелери менен муну таратууну уюштуруп атышат. Андан сырткары үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча абдан көп өсүш болуп атат. Мен абдан биздин кыргыз элине кайрылат элем, биздин теңир толуктарга. Түнкү саат 2-де уруп кетти. Түнкү саат 2-де карантин учурунда эмнеде көчөдө жүрүшөт мен түшүнбөйм. Чоң эле кишилер балдарды жашага карабай атабыз, керек болсо базарга балдарды соодага чыгарып атабыз. Мына ошолордун баарын биз дагы эгерде мына бул медиктер менен бир маселени чечип алсак, биз эмгек инспекциясы менен карап туруп муну жокко чыгарышыбыз керек. Балдар сабак учурунда отуруш керек. Үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча пилоттук болуп кирген биздин Ат башы району, Кочкор райондору бар, ошолор боюнча дагы иштерди алып барып атабыз. Жана жетим балдар, үй бүлө түбүндөгү балдар үйүндөгү жетим балдардагылар, жанагы бизде кризисник борборлор жашаган балдарыбызга бөлүнгөн каражат өз убагында бөлүнсө экен, алардын карап аткандардын айлыгы өз убагында бөлүнсө экен деген маселелердин үстүндө параллелдүү да иштеп атабыз. Анан Кудай буйрса июндун аягы болсо быйыл биздин эң жакшы болгон бир жетишкендигибиз болуп, туристтерди жыл сайын чакырган Шырдак фестивалыбыз болчу эле. Ошону кандай тартипте өткөрсөк деген пландарыбызды карап атабыз. Анан жыл аягына чейин деги эле биздин эсибизде, көңүлүбүздө ошо кар картаңдар, анын ичинде Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучулары, мына ушуларга дагы тынбай көңүлдөр бөлүнүп турса, алардын бир эрдиги даңкталып турса деген маселебиз бар. Быйыл өзүңүздөр билесиздер, Исхак Разаковдун 110 жылдыгынын маселесин эч ким аты менен алган жок. Ошондой эле биздин көп иш чараларыбыз бар. Тоглок Молда атабыздын 100 жылдыгы дегендей. Ушунун өткөрүүнүн тартиби бир аз өзгөрүшү мүмкүн, бирок биз бул иштерди дагы кандай өткөрүү боюнча пландарыбызды карап, параллелдүү бул иштерди дагы алып барып атабыз. Жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз, ушу Ат башы районунда абал кичине курчураак болуп атат депчи. Ушу Ат башы району боюнча кандай иштер аткарылууда, кандай иш чаралар көрүлүп атат? Ат башы районун өзүңүздөр билесиздер, карантин болуп калды. Бул карантиндеги баягы мыйзамдагы ченемдер бул эки МЧСтин жанагы өзгөчө жарандык коргонуу жана ошондой эле калктын саламаттыгын сактоо, общественный деп аталат, бул калктын каламдыгын сактоо, ошол мыйзамдын чегинде иш алып барат. Анан буларда дагы баягы посттор кыскарды, мурдагыдан кыскарып азыр 8 пост калды. Ал жерде 66 киши иштеп атат. Нарын шаар 2 посттун калтырды. Биздин республикалык деңгээлде 3 постубуз бар деген. Анан Ат башынын айыл арасында посттор калды. Булар азыр ошол бир айылдан бир айылга катташ үчүн жанагы айыл өкмөт справкасы болсо, анан жана эч кимдин контакт эмес деген справкасы болсо дегенди бир иретке келтирип атышат. Жакшылык тазаланып калдык эле. Мына Ачак айылындагы баягы эми ал дагы кырсыкта, ал дагы эле ошо адамга салган нерсе, ажал келсе ажал улук экен. Ошол жерге келген адамдардын биз баягы азайткыла дегенине карабай, өздөрү телефон менен баягы берип ийишип, анан эшиктин алдына келгенде эми ажал улук деп киргизип ийип, анан ошонун арасынан анан жанагындай маселе болуп калган, өкүнүчтүү болуп атат. Ошол айылды өзгөчө карайлы десек дагы өзүңүздөр уктуңуздар, бир мындай нааразычылыктар пайда болушту, түшүнбестиктер пайда болушту да. Бирок ал кишилер менен да түшүндүрүп, ошол түшүндүрүү иштери ошол айылда көбүрөөк болсо деп, анан мен дагы эле бүгүн республикалык штабта сүйлөштүк, жана үн күчөтүш менен сүйлөтүүнү, кайра түшүндүрүү иштерин азыр бир иретке салышыбыз керек деп. Анан жаңы эле ошол территориалдык больницанын жетекчиси менен сүйлөшүп чыктым. Ошол жанагы бир белгиси, клиникалык белгиси бар, бирок анализдери терс чыгып атканда бир көрүнүштөр бир байкалып атат. Бул абдан өкүнүчтүү. Ошондуктан биз болушунча могу баягы адамдын аягы суюлуп бир шылтоолор менен эле келе бербесе дегенди дагы бир жолу айткым келип атат. Бул боюнча дагы эле көзөмөлдө өздөрүнүн посттору бар. Бирок ошондой эле эл деген сел экен, бир күнү угат экен, бир күнү туура түшүнүшөт экен, бир күнү туура түшүнбөйт экен, бир күнү туура түшүнсө болот. Баягы кечке күтүүнүн да чеги бар деген болуп атат. Бирок ошондой болсо дагы чет эл менен, сырт менен бир контакттарды азайтууну абдан суранат элек, айласыз болгон учурда эле болбосо. Анткени же биздин аркабыз менен бизди кесип өтүп башка жака өтүп кетпесе бир жөн, өзүбүздө бурчта турган эле бир область болуп эле ушул ичибизден эле айланып, бири бирибизге жугуп, кээ бирине бессимптомдуу өткөн менен эң коркунучтусу
жаш адамдардын да арасында жанагындай мен түндө жана айткандагыдай бир коркунучтуу окуялар катталып атат. Манан сиздерде ошол көчөгө көп чыкпасаңыздар деп айткым келди. Кадимкидей машина пробка болуп атат. Эми банктын алдына барып сенсиңби мен туруп турайын деп 2 метр туруп турса болот да. Элементардуу нерселерге айласыздык болуп кеткенде аябай жеде кыжырың келип кетет да. Биз ошондуктан жанагы санэпидтин инструкциясы боюнча эгерде салыш керек болсо штрафтарын салып бир катуу чара көрбөсөк, мындай жай чарба болуп бараткандай болушат. Бул жок турбай анан минтип отурган турбайбызбы депчи. Мындайда мисалы өзүңүздөр ойлосоңуздар, эгерде дарыгерлерди өзү ушинтип ооруп калбаса, бизде палаталарда жетиштүү болуп килтеген бир больницаларыбыз бар болсо, мисалы Ошко салып бергенде, Кытайлар салып берген бир больницаларыбыз бар болсо, чыга берсин, ооругандарды көрсөк алып келип батырат элек дейт элек да. Анан биздин койкаларыбыздын саны деле 110дун тегерегинде да. Биз бир кабыл алганда андан көп киши кабыл албай калышыбыз ыктымал да бардык жерде. Анан ошон үчүн баягы этият болуп чыгып атса, биз ооруларды дарылап алсак, кийинкиси оорубай эле койсун, бирок болуп калса ошого даяр болсок дейт. Анан бир моментте жанагы Италияда же башка жактагыдай бир моментте баары көбөйүп кетсе, медиктер эч ким жардам бере албай калат. Бул биздин коркунучту эле туура эле айтылчу реалдуулукту эле айтып атам да мен. Ошон үчүн мына биз мисалы мен өзүм үйгө барбай, үй бүлө көрбөй өзүбүзчө жашап атканыбызга 2-3 ай болуп кетти. Анализдер башында Борбор калаадан алынып келинип атты эле чыгыпчы. Азыр Нарын облусунда дагы жеринде алына баштады да. Ушу санэпидте ушу анализдер ошол аппараттар жетиштүүбү же дагы алынып келиниши? Бул бир көчмө лабораториялар эсептелинет. Бизден ошо өзүн иштеп көрсөттү окшойт, эми тазаланып калды окшойт. Алып кетсекпи дегенде ошо Эмиль Абдыраевич каршы болуп эле ушул жерде туруп турса деп аябай республикалык штабтан да суранып ушул жерде калып калдык элек. Атайын бир күчтүү вирусолог келип иштеп атат. Ошол эжекебизге да чоң рахмат, өңүн көрө элекмин. Ал жана машинанын ичине кирип кетип бир аябай опасный, коркунучтуу ишти жасап атат. Ошолор да кыз кишилер болуп атат. Ошол да көрө элек үй бүлөсүн Бишкектен бери келип канчадан бери отурат. Анан көчөдөгү ПЦРдин 400 келди, 2000 экспресс тест келди деп атабыз. Ал азырынча жетиштүү. Бирок ошону мындай баарын алып келип, фамилияны цифралар менен жазып буга салат экен, мындан чыгарып буга салат экен. Аябай кайра текшериш керек экен да. Ал да адамдын өмүрү, тагдыры да. Анан жанагы ошо вирусу жоктор болуп жүрөк, бир сомнительный болуп калса, бир өстүрөтпү, бир нерсе кылып көрөт экен. Анан ал бул жанагы атайын красный линиядан минтип өтүп кетсе, оң белги берип калат экен. Терс белги бергендер жана атайын бир чектен өтпөй ылдый туруп турат экен да. Анан аларга деле улам ушуну айтып чыгыш, медиктер өздөрүнүн медиктерин айтып чыгыш аларга деле оор болуп атат да. Анан ошону туура түшүнүшсө, азыр жагы баягы башында көбөйүп кеткен себеби ошол болду да. Биздики замороженный туруп калып, биз көбүнчө баягы көп чыгып аткан ачактарды карадык да, биз болсо тазабыз деп отурганбыз. Анан бизге рахмат, республикалык штабтагы баары туура түшүнүштү, бизге жөнөтүштү. Кудай буюрса алардын бир тамак ашынын эмчеси аркылуу берип атабыз. Өздөрү ошол жакка жатып атат. Биз дагы өкүлчүлүктөн 10 000 сом жардам бергенбиз. Анан алар иштеп атышат. Ушул жанагы анализдердин бат чыгып, бат аракет кылганыбызга албетте ал ПЦР лабораториянын, көчмө лабораториянын жардамы аябай чоң болуп атат да. Очередь күтпөй биздин 5 районубуз тең ушакка алып келип атат. Керек болсо 9 тур алып келип атат. Ошол жанагы 9 турдан чыгып калгандарды ушул биздин лабораторияны тап берди да. Ушул бирөө жетиштүү болобу же дагы суралабы? Бул абдан кымбат турган маселе. Мисалы бизде чоң капка сыяктуу жана таласта турган жана өтмөк сыяктуу большой курстар өтөт атпайбы тапшырып. Ошол жерлерде мисалы жок да. Анан бул көчмө лабораториядагы мындай алда кымбат машина, ченелүү, анын үстүндө ошол эле учурда вирусологдор дагы ошондой көп болуш керек. Мына бизде азыр бирөө окуп кошо чогуу отуруп атат ат баштан. Эгерде ал кишинин командировкасы бүтүп калса, биз өзүбүз жергиликтүү деңгээлде андан ары чыгып кетебизби деп. Бирок бул дагы тобокелдүү нерсе, канчалык деңгээлде окуп үлгүрүп үйрөндүк дегечи. Анан бизге азырынча могул лаборатория жетиштүү. WhatsApp'тан келген суроолорго орун берсек. Биздеги суроо мына ушул посттогу жанагы текшерген аппараттардын барысы туура эле иштейби дейт. Анткени 5 жолу текшергенде температурам жогору болду, андан кийин туура чыкты дейт. Бизде бул жанагы бесконтактный термометр деп башында баягы айтылбады, келип барыңар документин кармабагыла, ручкасын кармабагыла деп. Анан бизде дагы атайын ошол суралып алынып келинген. Бизде азыр 136сы бар эмелерге бөлүнүп берген.
тиги постторубузгачы. Анан ал дагы батарейкасы түгөнгөн болот экен, шамал уруп кеткен болот экен. Ошон үчүн баягы аны иштеткенде билип, анан бирок бесконтактный термометр иштейт. Анан бир конкреттүү случайда айтып атат болуш керек да, машинанын ичинде жылуу келип аткан, же болбосо жана сары чатта ар дайым шамал болуп туруп калган жерде болгондо бир маселе болуп калышы мүмкүн. Так биз колдон келишинче ар бир постко 6-дан 7-тен бергенбиз. Бизде 136 бесконтактный термометр бар. Кийинки суроо ошо билесиздер, баардык окуучулардын сабакы онлайн түрүндө өтүп жатат, бирок облустун айрым аймактарында жанагы байланыш анча жакшы эмес дейт да. Ушул боюнча. Ооба, бул боюнча бүт эле Кыргызстандын аймагында болуп атат. Биз билесиздер, баягы интернет үлгүрүп жетишпей калганбыз мектептерибизге дегенде. Ошол эле учурда бийик тоолуу райондордо жанагы мобилдий түйүндөрүбүздүкү дагы аз болуп калган. Анан бирок ошолорду баягы ошондой нерселер бир кичинекей айылдардын арасында болгон маселе болгондо биз айла жок маселе эмеден ситуациядан чыккыла деп атабыз да. Барып түшүндүрөбүзбү, алыс жерден туруп түшүндүрүүбү деп. Анан бирок ошол эле учурда биз мобилдик компаниялар, мисалы Ошка, Мега, Билайн, Мегакомдор жана мектептин эмесинен кирип алып, Zoom менен таратып, бекер таратып беришип, ар бирине бекер таратып беришип, интернетин да бекер кылып берип атышат да. Рахмат. Ушу билим берүү тармагына эле өтсөк, алдыдан республикалык тестирлөө келип атат, мамлекеттик экзамендер келип атат. Бул дагы ушу аралыктан тапшырылабы, кайсыл учурларда тапшырылат? Ушул боюнча да маалымат берип кетсеңиз да. Бул боюнча министрликтер өзүнүн көрүп атасыздар, пресс-конференциясында айтып берди. Бул 30 майга жылып атабыз, июньнун ортосуна ортолорго жыйынтып атабыз. Жана мурда көчүрүү, класстан класска көчүрүү экзамендери болчу, булар болбойт. Бул жолкусу жалгыз гана ошол ЖТР күтүп атабыз. Ал июндун ортолор аяк жагы менен болот. Андан сырткары жана алтын тамга деген биздин көрсөткүчтөрүбүз бар. Ошолордун баардыгын онлайн кылуу боюнча министрликтин өзүнүн да тапшырмасы бар. Эч жака балдарды чогултпайбыз, бирок бир ай кечигиши мүмкүн, бирок ирети менен бүтөт. Ошол эле учурда биз мектепте өтүп аткан, 11-классты өтүп аткан 3000 тегерегинде окуучуларыбызды паспорт менен камсыз кылып бүтүшүбүз керек. Бул боюнча жергиликтүү жанагы өзүнүн алдынча сондорго тапшырмалар берилген. Алар дагы буга чейин билишет. Бул пандемия башталып кеткичекти айрымдар алып үлгүрүп калышкан. Ал эми айрымдарын болсо жанагы онлайн аралыкта эле ишке ашырабыз аларды дагы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу сизге эркин микрофон узаталык. Айтылбай калган ойлоруңуз болсо, элге кайрылууңуз болсо, кайрылып айтсаңыз. Элге сиздерге кайрылып эле атабыз, бирок укпай атасыздар, сиздерден сураныч. Ошо жаштар көбөйүп кетти. Түшүнүп атам, баары турмуш өзүнүн карары менен өтүш керек, бирок колдон келсе жөн эле жүрө беришти азайтсаңыздар, социалдык дистанцияны сурасаңыздар, магазинде бирөө соода кылып атса күтө турсаңыздар, эгерде убактыңыздар болсо. Анан бизге ошол сиздердин жардамыңыздардын, сиздердин ден соолугуңуздар, анан ушул оору жок экен деп бир келеке кылган, бир шылдың кылган, башка бир нерселерге бир ээрчип кетпесеңиздер, эгер эле жок эле деп көрүңүздөр, келип атсаңыздар, ошо биздин ат башка барып көрүп келиңиздер, врач келип көрсөтөм деди кандай кыйналып аткандарын. Ошондуктан сиздерден сураныч, этият болсоңуздар, өзүңүздөргө өзүңүздөр керексиздер. Эгерде ушул айдан деп аман эсен чыгып алсак, мындан да сонун күндөр сиздерди алдыда күтүп отурат. Ошондуктан тартиптүү эле болуп берсек. Өткөндө Кытайдын поляктардыкына келгенде эксперттер айтышты, өзгөчө Кытай айтты, силерде карантин аябай начар экен деп. Өзгөчө нарыз шаары, базарга кирүү, кыйкырмайынча турбоо ошол жерден. Жөн эле бир келиш үчүн үйүңдүн алдында магазин болсо, жок мен базардан көрүп келейинчи деп басып кетиш. Анан маска тагынбай атасыздар. Маска Кудайга шүгүр аптекаларга келип калды. Тагынсаңыздар, анан өзүңүздөрдү, үй бүлөңүздөрдү жакшы көрсөңүздөр, үйдө болуңуздар, анткени сиз эң жакшы көргөн адамыңызга жуктуруп алышыңыз мүмкүн. Студиябызга келип маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин суроолорубузга өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Ибраева Жаркын Бейшенбаевна жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.